Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Гапыр Мадаминов агайыбыздын жетекчиге жеке талап китебинин номер 22 сабак Аскар Салымбековдун жетекчилик өзгөчөлүктөрү деген тема тууралуу маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Аскар Салымбеков 1955 жылы Ат башы өрөөнүндө жарык дүйнөгө келген. Жетекчиликтин башкаруучу, саясатчылыктын көп баскычтарын басып өткөн. Анын ичинен 1999-2005 жылдар аралыгында Нарын облусунун губернатору болгон. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты 2005-2009 жылдар аралыгында депутат болгон. Бишкек шаарынын мэри жана башка кызматтарда иштеп, иштерман, жетекчиликти жана элдүүлүктүн жакшы үлгүсүн көрсөтүп келүүдө. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, коомдук ишмер, жетекчи катары анын өзгөчөлүктөрү жана идеяларына токтолобуз. Жеке өзү изденүүчүлүк, эмгекчиликтин үлгүсү менен башкаларды шыктандыруусу, доордун, замандын талабын түшүнүп, иш алып баруу, алысты көрө билип, туура максат, милдет коюп, ошого жетүүгө башкаларды уюштура билүүсү, билим, маданият, спортко артыкчылык берип колдоосу, иштиктүү, компетенттүү, ынтымактуу коллективди түзө билүүсү, мыкты, чынчыл адамдарды ишке тарта билүүсү, элди түшүнүп, муктаждыктарын эске алып, иш алып баруусу, эл менен жуурулушуп иштей билүүсү, элдүүлүгү. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, Аскар агайдын дагы өзгөчө сапаттарынын бири жупуну, жөнөкөйлүгү жана элге жакындыгы. Ушуну ар бир жетекчи дагы өзүнө үлгү катары дагы алып алсак абдан жакшы болот. Жупуну жана жөнөкөйлүк. Кыргызстандын бардык облустарында муктаж адамдарга жардам берүүсү, сүрөөнчүлүк, меценаттыгы. Жогорудагы башкаруучулук, иштермандык өзгөчөлүгү менен Аскар Салымбеков мамлекеттин коомчулуктун ишеним, урматына ээ болуп, даңк медалы, 3 даражадагы Манас ордени, ошондой эле Нобель сыйлыгынын алтын медалы жана башка сыйлыктарга ээ болгон. Бишкек шаарынын жана Россиянын ардактуу атуулу. Азыркы күндө заманбап Салымбеков университетин ачып, анда медицина факультети, экономика, бизнес жана башка багыттар боюнча билим берилип келүүдө. Баткен окуяларында жабыркаган Лейлек районундагы Арка, Максат айылдарына 100 миллион сомдук 2 кабаттуу балдар бакчасын өз эсебинен куруп берген. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, Аскар агай үй жайы жабыркаган Баткен лейлектиктерге 100гө жакын көчмө үйлөрдү жардам катары жөнөткөн. Жалпысынан Кыргызстандын 7 облусунда Аскар Салымбеков 3 миллион сомго жакын сүрөөнчүлүк, меценаттык жардам берген. Анда эмесе, урматтуу угармандар, ушуну менен бүгүнкү чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Аскар Салымбеков агайдын Кыргызстанга, элге кылган кызматын бардык инсандарга үлгү болсун. Урматтуу угармандар, азыркы учурда Кыргызстандын көпчүлүк 7 облусунда дагы колунда бар инсандар арбын эле. Бирок Аскар агайдай болуп, марттык менен элине кызмат кылууну дагы үлгү катары өзүбүзгө алалы. Учурдан пайдаланып, Аскар Салымбеков агайыбызга дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Жетекчиге жеке талап китебинен Аскар Салымбеков тууралуу 52-53 беттерден дагы кененирээк окуй аласыздар. Көңүл бургандарыңыздарга чоң рахмат, саламатта калыңыздар.